Каныбек Абдываситович, сизге эми ушул мыйзам керек. Бирок айылдагы мектептерде бүгүнкү күндө ашканасында, тамак иче турган жеринде условиясы жок болуп атат да. Акыбалдары оор. Анан ошону коомдук уюмдар, Мерсика деген ишкана компания бар экен, ошолор ремонт кылып берип, оборудованиесин алып берип атат. Бирок бир 25-30%-ин айыл өкмөт кылыш керек деп атат да. Айыл өкмөттөрдүн баардыгы дотацияда отурат, кылыш албайт, то есть замкнутый круг болуп атат. Ушудан чыгуу боюнча мындай бир пландарыңыз барбы? Эмне кылсак болот? Азыр мына 1400 ашуун мектепте кирди. Бул 60%-дан жогору. Ал эми 40%-га жакын мектептерде сиз айтып аткан көйгөй бар. Бул эң башкы көйгөй бул таза суунун жоктугу, ошол мектептерге кирбегендиги. Эгерде таза суу кирген болсо, ошол биздин донорлорубуз биз ар тараптуу жардам бергенге даярбыз деп атат. Андан тышкары албетте баягы биз жекече жардам бере турган баягы демөөрчүлөрдүн ишин да тартканга, мектеп дирекциясы дагы демигелүү иштегенге аракет кылсак, менимче биз муну чечебиз. Каныбек Абдываситович, муну сиздер бул жактан же өкмөт аркылуу чечпесеңиздер чечилбейт. Себеби дегенде, ошол мисалы Аксы районунда же Ала Бука районунда бир дагы айыл өкмөт жок, дотациядан чыккан. Баардыгы дотацияда отурат. Ал эми ошол компания жана ишкана, коомдук уюм, биз ремонт кылып беребиз, жана оборудование алып беребиз. Бирок 25-30%-ин өзүңөр төлөзүңөр деп атат. А тигилердин 25-30% төлөгөнгө акчасы жок. Ошол 25-30%-ин өкмөт аркылуубу, же сиздин министерство аркылуубу бир чечкен, же Гамсумо менен иштешиппи, бюджет аркылуу чечип бербесеңиз бул чечилбейт. Туура айтып атасыз. Ошон үчүн сиз ошол имин ушунун үстүнө иштеш керек. Экинчи суроом сизге. Мен сизге кайрылдым эле. Надира Сынташевна аябай жакшы билет. Аксы районундагы Каражыгач айыл өкмөтүндө 2 бала бакча даяр. Мына 10 ай болсо 10 айдан бери даяр да. Бирок ошонун штаты ачылбагандыктан бүгүнкү күндө ошол бала бакчалар иштебей турат. Ушул боюнча мен сизге уже 3-чү жолу айтып атам. Надира Сынташевнага может 5-чи жолу айтып атам. Жазып аласыздар, жылыш жок. Эмне кыласыздар? Биз азыр мына жаңы бюджет каралып атканда финанс министрлигинен ошол жаңы ачылган бала бакчалар өтө көп. Азыр бүгүнкү күндө азыр 100дөн ашык бала бакчага ушундай финансылоо чечилбей турат. Жаңы жылдан Кудай буйрса чечкенге аракет кылабыз. Ошол азыр бюджет бекитилип атканда дагы биз ошол сөзсүз түрдө жаңы ачылган бала бакчаларды финанслоо боюнча акча каражатын сурап атабыз. Ошондо сиз жаңы жылга чейин чечилбейт деп айттыңызбы азыр? Азыр эми каражат жок болуп атат. Буну чечишиңиздер керек. Биз бала бакчаны ача албасак, алар өздөрү салса бүгүнкү күндө. Рахмат. Рахмат.